Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров, Аман Алдеев жана Гүлайым Жаманкулова. Силер менен эфирде кайрадан жолугушуу биз үчүн абдан жагымдуу. Бүгүн биз эмне жөнүндө айткыбыз келет. Биз балдар дүйнөсү өспүрүм деген программабызды улантабыз жана биздин өспүрүм балдарыбыз мүмкүн болушунча азыраак оорушу үчүн эмне кылыш керектиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз жаңы рухий ой толгообузду сиздерге сунуш кылабыз. Бул рубриканы биз жалгыз гана Кудай жан дүйнөгө тынчтык берет деп атадык. Бул рубриканын астында сиздерге сунуш кылынган темалар дин чөйрөсүндө абдан актуалдуу жана көңүл коюп уккан адамдар көп суроолорго жооп табат. Мисалы момундай суроолорго: биринчиден, имандуулардын ичинен кимиси Алла Таалага анык берилген? Экинчиден, Инжилде эмнелер бурмаланып калган? Же эч бурмалоолор жокпу? Бул жөнүндө асыл Куран эмне деп айтат? Үчүнчүдөн, Алланын уулу барбы? Муну кандай түшүнсө болот? Төртүнчүдөн, Курман айттын чыныгы маңызы эмнеде? Бул суроолорго жооп бериш үчүн биз Кудайдын ыйык китептери Торат, Забур, Инжил, Куран араб тилинен котормосун пайдаланабыз жана белгилүү исламчылардын пикирин колдонобуз. Ушул ой толгоолорго биз 13 радио берүүлөрүбүздү арнадык. Радио берүүлөрдү даярдоодо Куранды изилдөөчү, белгилүү окумуштуу Абдрахим Аль-Руминин эмгектери пайдаланылды. Ишенимди, ыйманды таза сактап, ыйык жазуулардан жооп издеген ар бир адамга Кудай өзүнүн батасын берсин. Кечиңиздер куунак болсун. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Азыркы биздин тез өтүп жаткан мезгилибизде ар бир үй бүлөдө түйшүктөр, кам көрүүлөр жетишип жаткан убакта ата-энелер өзүлөрүнүн өспүрүм балдарынын ден соолугуна тийиштүү көңүл бурушпайт. Ал эми балдардын да мектепте, үйдө ар кандай иштери көп, ар кандай кызыгуулары бар, достору менен чогулуш керек. Ошентип, эгер бир жери ооруса, өзү эле басылып калат деп күтүшөт же өз алдынча дарылана башташат. Башка сөз менен айтканда, өспүрүм өз ден соолугуна бар калбаган мамиле кылат. Анан дагы ал чоңдордун мындай деген сөздөрүн көп угат: азыр дарылануу ушунчалык кымбат, дарылар өтө кымбат. Ооруган жер жок болсо, организмдеги кээ бир өзгөрүүлөрдү этибар алышпай, ооруну күчөтүп алышат. Мына ошондо күчөп кеткен ооруга акча да көп кетет, күч да кетет, нерв да коройт. Ошондуктан оорунун алдын алып, дайыма ден соолукта болгон жакшы эмеспи, кымбаттуу достор? Врачтардын айтканын угуп көрөлүчү. Мисалы, сиздин башыңыз ооруп калды дейли, бирок анча деле катуу ооруган жок. Анын себебин өзүңөр аныктоого аракет кылып көргүлө. Уйкуңуз канбай калдыбы? Көп иштедиңизби? Абасы жетишсиз бөлмөдө отурдуңузбу? Кыжалаттандыңызбы? Адегенде баш ооруну айыктырууга өзүңүз аракет кылып көрүңүз. Таза абага сейилдеңиз. Биз көп ирет
айтып өткөн сергитүүчү суу процедураларын жасаңыз жана акырында жалбыз менен бал кошулган чай ичип жатып эс алыңыз. Бирок 1-2 саат өткөндөн кийин баш ооруңуз басылган жок. Демек, анын себеби капысынан эмес. Баш оору организмдеги бир оорунун пайда болушунун белгиси. Мына эми врачка кайрылуу керек. Баш оору эмнеден болуп жаткандыгын врач аныктайт. Мүмкүн бул кан басымынын жогорулашынан же атмосфералык басымдын кескин өзгөрүүсүнөн же каруу кеткендиктен болуп жаткандыр. Бирок дароо врачка көрүнүш керек болгон учурлар болот. Атап айтсак, оң каптал жактагы чемирчектин асты, сол капталдагы табарсыктын үстү ооруса, эт ысуу менен бирге денеге быдырала бир нерселер чыкса, эт ысуу менен бирге баш чыдатпай ооруса жана башкалар. Тилекке каршы кээ бир окуучулар өзүлөрүнө коркпостон диагноз коюшат жана иче турган дарыны да белгилешет. Мисалы, алар мындай деп ой жүгүртүшөт. Эти ысуу, алсыроо, баш ооруу, мурундан суу агуу албетте бул грипп. Грипп болуп элдин баары эле ооруйт. Эмесе, апам грипп болгондо эмне дары ичип жүрчү эле? Мына, бул целлофан баштыктагы дарылар болсо керек. Айткандай жасалат. Үйдө отуруп зериип кеттим. Досторума барып келейинчи. Эми бул өспүрүмдүн кылыгындагы кетирген каталыктарды карап көрөлү. Жеңил ойлук менен өзүнө диагноз коюп койду. 1. Кантип дарылануу керектигин өзү эле чечип койду. 2. Эгерде биздин баатыр чын эле грипп экендигин түшүнсө, анда ал барган досторуна жугузду. Бул 3. Эгерде мындай иштерди чоң эсепке салып эсептесек, анда аларды түз эле кылмыш деп эсептесе болот. Грипп бул эң коркунучтуу оору. Ал күчөнүп кетсе, башка ооруларды да пайда кыларын белгилеп кетиш керек. Албетте ден соолугуна жөнү жок эле кулак түрүп, бир жери кичине сайгылашып калса эле, тамакка табити тартпай калса эле врачка чуркаган адамдар да бар. Мындай адамдар көп кишиге жага беришпейт. Бирок ден соолугуна такыр эле карабай койгон адамдарды врачтар айыпташат жана кыжырланышат. Ушу кантип болсун? 2 жумадан бери колуң бүгүлбөй ооруп жатса, өзү эле басылып каларын күтүп жүрөсүң. Мына аны күчөтүп жибериптирсиң, дейт врач чыканактагы шишикти көрүп. Кымбаттуу ата-энелер, сиздер этият болушуңуздар керек. Эгерде уулуңардан же кызыңардан төмөндөгүлөрдү байкасаңыздар, көзүнүн көрүүсү, кулагынын угуусу начарласа, терисиндеги болгон бардык өзгөрүүлөр, мисалы саргайып кетиши, быдырала бир нерселердин чыгышы, ириңдеши, тактардын пайда болушу жана этинин кычышуусу, оозу сасыса, дайыма тери басып турса, кайра-кайра жүрөгү айланса, тамакка табити тартпай калса, көзүнөн жаш агып кызарса, шишимик тартса, алсырап уйку басса, көбүрөөк жаткысы келсе, уйкусу бузулса, мүнөзү өзгөрүлүп, дайыма кыжыры келип турса. Эми сиздер кайсы убакта врачка кайрылып, кайсы убакта кайрылбай эле койсо болорун эсиңиздерге тутуп алдыңыздарго деп ойлойбуз. Кайсы убакта поликлиникага өзүңүздөр барып, кайсы убакта врачты үйгө чакырыш керектигин жана темабыздын акырында мына буларга токтолуп кеткибиз келет. Көпчүлүк адамдардын ден соолугун көрө албастык бузат. Кимдир бирөөнүн жакшы курткасы бар, сааты, магнитофону бар. Ал эми меники болсо жок. Анан азап тарта баштайт. Кээде адам өзүнүн эс акылы бузулганга чейин жеткирет. Көрө албаган адам кызыккан буюмдун ээсине жаман бир нерсе кылууга аракет кылганы эң коркунучтуу. Эми ушул маегибиздин акырында мен сиздерди орус жазуучусу Чеховдун бир тууганына жазган тарбиялуулук жөнүндөгү катынын мазмунун угууга чакырам. Тарбиялануу үчүн жана өзүң кабыл болгон чөйрөнүн
деңгээлинен төмөн турбаш үчүн күндүз да түнү да тынымсыз эмгек, дайыма окуу, бекем эрк керек. Мында ар бир саат кымбат. Тарбиясы бар адамдар адамдык касиетти урматташат. Ошол үчүн дайыма камкор, жумшак, сылык жана илпек. Алар жоголгон балка же резинка үчүн козголоң чыгарышпайт. Бирөө менен жашап, бул үчүн милдет кылбайт. Ал эми кетип баратып, сиз менен жашоого болбойт деп айтышпайт. Алар чуруу чууну да, суукту да, тузу ачуу шолпону да кечиришет. Алар ак ниет, калптан, өрттөн корккондой коркушат. Болор болбос иште да калп айтышпайт. Калп уккан кишиге да жана айткан кишиге да жаман. Ал өзүлөрүндөгү эстетиканы тарбиялашат. Аларга таза денедеги таза рух керек. Тарбиясы бар адамдар ушундай. Бул жазуучу, психолог жана эң сонун врач Чеховдун пикири болчу. Жалгыз гана Кудай жан дүйнөгө тынчтык берет деген рубрикабыз жана Алланын уулу барбы? Бул жөнүндө асыл Куран эмне деп айтат? Ушул суроолор боюнча биздин рухий ой жүгүртүүлөрүбүздүн уландысына сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын окуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Куран менен Библиянын Иса тууралуу айткандарын карап көрөлү. Биринчиси, анын туулушу. Исанын төрөлүшү Куранда дагы, Инжилде дагы кеңири баяндалат. Белгилеп кетүү керек, Куран Исанын гана төрөлүшүн сүрөттөйт. Болгондо да адаттан тыш Алланын кереметтүү эркинин көрүнүшү катары сүрөттөйт. Куран 3-сүрө 45-аят. Эстегиле периштелер айтканын, Мариям Кудай сага жакшы кабар жиберет, анын сөзү жөнүндө. Анын аты Иса Машайык, Мариямдын уулу. Бул дүйнөдө, тигил дүйнөдө да даңкы чыгып, Кудайга жакын жүргөндөрдүн бири. Ал периштеге жооп берди. Мен Кудайдын элчисимин, сага Кудайдан кабар айтам. Эгемдин тартуусу ак бата алган кичинекей уулду болосуң. Кайдан менин балам болот? Дейт Мариям. Бир эркекти мага жолобосо, же бир өзүм жаман жолго баспасам. Ал жооп берди. Эгең сенин минтип айтты. Ал менин колумдагы нерсе. Ал уулду биз адамдарга байрак кылып, ак жүргөн адамдарга тартуу кылабыз. Менин эрким аткарылат. Куран 19-сүрө 19-21-аяттар. Адал жүргөн ал кызды да, уулун дагы биздин рухтан үйлөп жасап, бүт дүйнөгө байрак кылдык. Куран 21-сүрө 91-аят. Исанын туулушу тууралуу бул тексттер эске аларлык. Исанын туулушу акылга сыйбаган керемет көрүнүш. Алла Таалам Мариям кызга ыйык рухун үйлөп жараткандыгын Куран баса белгилеп көрсөтөт. Алланын амири менен атасы жок эле бала жаратууга болооруна ишенбегендиги үчүн иудейлерге сын айтылат. Курандын 4-сүрөсүн 155-156 аяттарын окуп көрөлү. Алар Кудайдын каарына калышкан, анын осуятын бузуп, өкүмдардын жышханына ишенбей, элчилерин өлтүрүштү жана айтышты. Биздин жүрөк бекем жабыл,
бизге берилгендерди бекем сактап калдык деп айтышты. Ооба, Кудайга ишенип артпай шик келтирилгендиги үчүн эгем алардын жүрөгүнө мөөр басты. Кудайга ишенбеген ыймансыздар Мариямга ушак сөздөр агытты. 4-сүрө 155-156 аяттар. Иса Кудайдын элчиси экенин, ал бул дүйнөгө керемет жол менен келгенин иудейлер азыр дагы таанышпайт. Мусанын атасы Амрам, Дөөттүн атасы Иессей, Мухаммадтын атасы Абдуллах. Исанын атасы ким? Исанын атасы жок. Ал керемет күч менен туулганын ар бир мусулман билет. Экинчиси, анын аттары. Ортоңку жана жакынкы чыгышта адамдын ысмынын мааниси чоң болгон. Сиздер дагы Алланын 99 ысмы болгондугун билесиздер. Исанын дагы аттары көп. Бул тууралуу дагы ой жүгүртүп көрсө болот. Биринчиси, Иса. Иса деген ат Иисус Куранда 25 жолу кездешет. Еврей тилинен келип чыккан мааниси куткаруучу. Куранда Иса куткаруучу деп 25 жолу айтылат. Бул ысымдын маңызы жалгыз Кудай жана дүйнөгө тынчтык берет деген берүүбүздө ачылат. Экинчиси, Мариямдын уулу. Иса 23 жерде ушундай айтылат. Арабтарда Алинин уулу, Мухаммадтын уулу, Мустафанын уулу деп айтылса дагы, энинин эмес, атанын аты балага берилет. Европада деле атанын аты балага өтөт. Бирок Исанын жерде атасы жок болгондугун, ошол үчүн Мариямдын уулу деген эч кимге жаңылык эмес экендигин мусулмандар жакшы билишет. Үчүнчү, Аль-Масих. Куранда 16 жолу айтылат. Кыргызчага бул сөздү машайык деп котордук. Араб тилинен түс которгондо бул ат сыйпалган, шыбалган дегенди билдирет. Грек тилинде Христос бул сыйпалган деп аталат. Байыркы мезгилдерде падышаларга бийлик бергенде анын денесин тунук, жыпар жуттуу май менен шыбаган. Демек, бул абдан бийик, жооптуу кызмат үчүн дайындалган дегенди билдирет. Иса Алланын эрки менен тандалган. 4-сү, элчи. Расул. Башкача айтканда, элчи деген сөз Куранда 10 жолу кездешет. Элчи Алланын элчиси, посолу. Куран көптөгөн элчилер жөнүндө айтат. Ушуга байланыштуу мындай сурат улат. Бардык элчилердин арасынан эң уулусу барбы? Бар болсо ким? Биз төмөнкүдөй далилди окуйбуз. Куран 2-сүрө 252-253 аяттар. Мына ушундай Кудайымдын жышаанасы, буларды биз сага окуп беребиз. Анткени сен элчилердин бирисиң. Бардык элчилерди ар кандай шык жөмдөн берип, биринин алдында биринен башкачыраак миссия бердик. Арасында эгем өзү сөз байлашкан бирөө бар. Башкалардын даражасын көтөрүп, Мариямдын уулу Исага ачык жышаан тартууладык. Ыйык рухту аны бекемдеш үчүн тартууладык. Бул текстте жалгыз Исанын аты аталган. Бул Иса улуу элчи экендигин белгилейби? Ооба. Ага айкын ачык жышааналар жана пайгамбарлык кудуретин бекемдөөчү ыйык рух тартууланган. Алланын кудурети менен чексиз кудуреттүү Иса экенин Куран өзү далилдеди. Исанын аттарын изилдөөнүн уландысы келерки берүүбүздө. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин.
Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.